аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырган телекүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта Ысык көл облусунда өткөрүлгөн рейдтик иш-чара учурундагы айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын жана кылмыш, кырсык окуяларын көрсөтөбүз. Сиздер көрүп жаткан бул кара түстөгү BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен токтотулган. Айдоочуну токтоткон учурда аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочуну жакынкы наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктаган соң айдоочунун унаасы айып короосуна жеткирилди. Айдоочуга тийиштүү протокол түзүлүп берилди. Знака баш ийбей чыга калдырды. Ал эми сиздер көрүп жаткан бул унаа болсо, мамлекеттик номерин алдыңкы терезесине коюп, жана ал жерде көрүнбөй калгандыгы үчүн атайын токтотулду. Ал учурда жол кыймылынын эрежелерине ылайык айдоочуга тийиштүү айып болу салынып, тийиштүү протокол толтурулду. Ал эми бул ак түстөгү Мерседес үлгүсүндөгү автоунааны патрулдук милиция кызматкерлери токтоткон учурда айдоочунун жанында унаага тиешелүү жана айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыкты.
Айдоочу жакын тааныштарына телефон чалып, кырдаалдан чыгып кетүү аракетин көргөнү менен мыйзам деген баардыгыбызга бирдей. Ал учурда унаа айып короосунан орун алат. Тетиш керек да, документиңиз жок. Туулган ай күнүңүз кандай айтпосузбу? 1961 23:05. 23:05 60 канча? 1. Uzat başınız açık olsun mesela. Ошо балкон төлөбөй жөнү суук кирип берди, балдар ушуп кире албай чыкты. Ошо билим берилбейт. Муз кылганда булар түн менен келди да түн менен кеткен да ошого мына. Жок, башкаларда не бар дейм. Кандай башкалар бар? Башкалар кишилерде не бар дейм. Ким кетпесейди? Эми же сауат көрасыңыз. Жери болсо Биз деле чүнкү рахмат, бирок биз деле бир күн аран эптеп. Бул пресс, пожалуйста, сразу. 2,5 дагы 1 жашта 2 кызым бар. Биздики деле мына жашай албай, сондуктан балкон төлөбөй ошого. Аны сен ремонт кылып мен түнүн жумуштан келип түнүн багып чыктым мен эжеке. Айтып койбойт. Балкондон айткам. Жанагы баласы угуп, кайерле визист жана аргасы кеткен нерселерди чалдым. Мен чалып келдим. Рахмат келди. Бизге Азиз аттуу жарандан 102ге билдирүү келип түшкөн. Кашкар суу кичи микрорайонунда 2-домдо ушундай кошунасы ушундай үй ичинде стройка кылып атат, киши үйүндөгүлөргө тынчтык бербей атат деп. Биз келген учурда чынында кошунасы менен чогуу кирип караган учурда үйүндө дестин стройка болуп атыптыр. Биз ал эжелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, Азиз аттуу жаран менен чогуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чыктык. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын, Токмок шаарынын ички иштер башкармалыгынын жана Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин жакшы координацияланган ыкчам иш-аракеттеринин аркасында Токмок шаарынын аймагында үстүбүздөгү жылдын 10-майында 2013 жылы жасалган адам өлтүрүүгө шектүүлөр кармалган. Токмок шаарынын ички иштер органдарына 2 жаран 2013 жылдын 22 октябрында үйдөн чыгып кеткен 1989 жылы туулган Кунбасов жана 1888 жылы туулган Ишенова аттуу жаранды табууга жардам сурап кайрылышкан. Андан соң үстүбүздөгү жылдын 3-майында Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Аккудук айыл өкмөтүндө жайгашкан талаалардын биринде адамдын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алынган маалымат боюнча тергөө ыкчам тобу дароо чыгып кетишкен. Бул факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинде катталган кылмыш белгилери боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө НТ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анын айтымында анын айылда жайгашкан батиринде белгисиз адамдар кирип, Чүй облусунун Сокулук районунан 1000 АКШ доллары, 15 000 сом, Lenovo телефону жана күмүш буюмдар уурдалган. Келтирген чыгымдын жалпы суммасы 120 000 сомду түзгөн. Кылмыш учурунда үйдүн тургуну келип калып, ага кол салуу болгон. Анын көзүнө калемпир чачып, кылмыш болгон жерден кылмышкерлер качып кетишкен. Бул кылмыш иши боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 3 адамдан турган кылмыштуу топ колго түшүрүлдү. Кармалгандар Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди.